Мына ушундай жайдары бир жакшы жылмаюу менен баштасаң, албетте күнүң ошондой өтөт. Демек, жардактуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарга бүгүнкү күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн жана ошондой эле ийгиликтүү өтсүн деп эфирибизди алга улайбыз. Ооба, эң сонун келиңиздер экранга жакыныраак келиңиздер дагы, алдыдагы боло турчу бардык кызыктарга биз менен бирге күбө болуңуздар. Анан кесиптешим бүгүнкү эфирибиз деги эле башталгандан баштап өзгөчө болуп атат, Эң мыкты деңгээлде болуп атат. Анткени бүгүн бир өзгөчө инсандарыбыз менен, кыргызыбызга бир аты таанылган инсандарыбыз менен маек куруп баштаганбыз. Азыр дагы куттуу студиябызга келип отурат биздин кадырлуу конокторубуз. Мүмкүн болсо элибизге тааныштырып, амандаштырып кетиңиз. Ооба, туура айтасыз кесиптешим. Азыркы деги эле кыргыз киносунун каймактарынын бири десек болот. Бүгүнкү биздин коногубуз кино жана театр актрисасы, кыргыз кинолордун каймактарынын бири Эльмира Тагаева келип отурат. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Жакшы бежей. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кутмандуу таңыңар менен силердин дагы. Келиңиз, анда эң алгач эле элибиз менен амандашып алсаңыз. Чоң рахмат. Албетте, кутмандуу таңыңар менен кадырлуу кыргыз калкым, ар бир таңдын тосуп алуу өзүнчө бир рахат да. Ооба. Эжей, алгач ирет эле суроом болсун. Бир жакшы маанайда экенсиз. Таң эрте бир же дайым негизи эле жүргөнүңүздү билем мен. Дайым күлүп жүрөсүз, элге бир жылмайып тартуулап жүрөсүз. Жылдызыңыз күнүп турат. Анан таң эрте турганда эле эмнеге бир үй бүлөдө бала бакыра менен баягы мектепке узатуу болот, артуу болот. Эненин түйшүгү көп чындыгында. Бирок ошентсе дагы дайым жылмаюуну алып жүрөсүз. Эмнеден улам мындай сизде? Баягы адамдын башына кыйынчылык келген күндө дагы сиз жылмайып гана жеңдиңиз бардыгын. Айтпагы. Албетте, эми бул көп угамда ушундайчы көпчүлүк мындай күлүп жүрөсүз деп айтышат да чындыгында. Бирок өзүм деле мындай өзүм байкабайм, өзүм ойлойм мындай кабагым түйүп жүрөт болушум керек депчи, анан айтып калышат да. Мындай жарк этип күлүп каласың, аябай жакшы деп ушинтип жакшы эмелерди угам да. Анан кийин чындыгында эми баягы Кудайга шүгүр баары тең жакшы болуп турса эмнеге жылмайбайбыз? Баарыбыз жылмайып турсак, мисалы сен жылмайсаң, сага адам жылмаят да. Анан кийин баягы түйшүктүн баарын үйүп алып эле өңүрөй бергендер болбойт го. Анан баягы ар дайым анын үстүндө менин балким кесибим дагы ошого байланыштуу болуш керек да. Эми биздин кесипте билесиңер жан дүйнөбүз ар дайым бай болуп турат. Өзүбүздүн баягы мындай жагынан бай болбосок дагы ички жан дүйнөбүз, руханий байлыктарыбыз бар да биздин. Анан ошол себептүү балким кесибим да байланыштуу. Анан адамдарга сөзсүз түрдө баягы итак баягы айткандай турмушубуз анысы деле өзү ар кандай сыноолор кейиштүү баягы кыйынчылык менен өтүп атса дагы баягы жылмаюуга аракет кылабыз да эми баягы. Эң сонун. Эң алгач эле келиңиз, анда аты атаса куту сүйнөт дейт. Кайсыл жактын эркек кызысыз, кайсыл жактын кумун ойноп, суусун ичип чоңойгонсуз? Чоң рахмат. Мен өзүм Жумгал районуна караштуу Кызарт деген айылда төрөлүп өскөм. Ушул Жумгал өрөөнүн кызымын. Анан ошол Жумгалдын суусун ичип, ошол Жумгалыбыздан чыккан таланттардын арасында баягы жүрөбүз десем болот. Анан кийин ушул биздин баягы таза абада, кеңири дем алып, тообуз жапжакын, ушундай шамалда өскөн кызмын да. Шамал эле болуп турчу да биздин айылда. Шамал үйлөй берип анда жылмай болуп. Шамалда эле ушу эсимде эле шамал да менчи. Ушу шамал эле болуп өрчү да биздин айылдачы. Бир шамал болгон жок. Дайыма ойлосом ушу шамал болуп эле чачтары сучуп эле ушу шамалда өскөн кызмын да. Балыкчы да эле шамал болот экен десе кесиптешимде эле. Биздин айылда да катуу шамал болот да. Эң сонун. Баягы Жумгалдыктарды мен кайсынан билип калгам? Бегалиев, Муратбек Бегалиевдин бир 60 жылдык мааракеси болуп, ошол бир жайлоодо өткөн. Сиздер барсаңыздар керек, Ушул жок барбай калсак керек. Ошол жерде биз анткени консерваторияда окуп жүрүп бардык эле концертине. Анан сиз айтмакчы ошондо шамалдын күчүн көргөм, балыкчыныкы берзат эле болот. Эжей, келиңиз эми бир чыгармачылык тууралуу сүйлөшөлү. Чыгармачылыктан эми алыстаган жоксуз, болгону баягы кинофильмдерден аз көрө баштадык, эжей. Ортодон баягы адам баласына эми кырсык деген келет экен. Ал кырсыктан да чыктыңыздар.
жатар. Адам баласы бардык нерсени жеңсе болот. Сиз айткандай жылмаюу менен, адамга кылган мамиле менен, анан сиздин мамилеңиз, адамга кылган бир жөнөкөй адамгерчилигиңиз менен бардык нерсени жеңдиңиз окшойт. Эже азыр чыгармачылыкта кандай болуп атат? Бардыгы жайына түшүп, кинолорго чакыруулар башталдыбы эми? Ооба, чоң рахмат, Кудайга шүгүр. Азыр эми баягы адам жеңбеген нерсе жок экен да. Адам баягы башына салып койсо баардык нерсени адам көтөрөт экен да. Ушунчалык кыйын болот экен адам өзү. Андан өзүм сиздер айткандай өзүм башыма келгенди анан билип атпаймынбы. Кудайга шүгүр, ал күндөр өттү. Эми баягы сиздер айткандай бир аз ошол эки бир 9 айча мен дагы кичине олку-солку болуп, театрман дагы, кинодон да чын эле кичине алыстап кеттим. Анан Кудайга шүгүр, азыр чакыруулар болуп атат. Бизди сыйлаган адамдарга рахмат. Чыңгыз Байкеңер дагы кинолордун баарына түшүп атат, тартылып атат, театрында иштеп атат. Кудайга шүгүр, ден соолугун чыңдап, азыркы күндө өзүнө келип калды десем болот. Балалык раз менен тегилип түгөл баарыбыз тең ошол өзүбүздүн колубуз менен өзүбүз салган заңгыраган үйүбүздө жашап атабыз. Кудайга шүгүр, баары тең жакшы. Анан чыгармачылыгыма болсо театрда сезонду жаап, биз отпускага кеттик. Азыр ошо эмгек берүүсүндөбүз. Баарыбыз тең баягы отпускага чыгып аткан алдында ой бир эс алалычы деп коллектив менен театрыбыздын коллективи менен көлгө барып бир эс алып келдик, 3 күндүк. Баракчаңыздардан көрдүк аны. 3 күнгө барып эс алып келдик. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Анан бир гана ошол кичине баягы турмуштун сыноолоруна сынбай чыдап коюш керек экен балдар. Эң сонун. Анан азыркы учурда эмгекке өргүүңүз кандай өтүп жатат? Аябай жакшы өтүп жатат. Азыр эле сиздерге келердин алдында уулумду лагерге жөнөтүп коюп чуркадым. Сиздерге лагерге жөнөттүм. Ошол ортончу уулум 13 жашта, Барсбек. Анан 2 жылдан бери ушу лагерге барат. Анткени мен жөнөтчү эмес, мен ушундаймын да, корком да. Бала чоңоймоюнча корко берем. Анан дагы эле ойлой бериптир. Баа чоңой элек депчи. Анан биздин жумушта балдар айтып атпайбы, актерлор? Коюңузчу, мындай кесүүбүздө биз өзүбүз иштеп, өзүбүз акча тапчубуз десе мен күлөм да. Анан 2 жылдан бери мама барайынчы деп суранат да. Анан карасам чоңоюп калыптыр. Мейли анда чыны барып кел. Анан азыр жөнөтүп атып айтып атам да. Алайлап түш, секирбе, тиякты кара, вожатыйларыңды ук депчи десем. Ой мама деп алып эле кетишти, ушу балдар толтура. Ошолорду баягы көлгө узатып, эмгек эргүүм ошентип өтүп атат. Өзүм болсо баягы 3 күнгө салып келбедимби? Эми дагы мага путевка берип атышат, чоң рахмат. Дагы театрдан ушундай кичине баягы эми алып калдым эле. Көлгө кайра, ошо барып эс алып кел деп мага ошо театр тарабынан да, профсоюз тарабынан да жакшы бир путевка берип атышат. Чоң рахмат. Анан Кудай буйрса барам го ага дагы. Иши быйыл аябай жакшы мен. Анан могу ала жазда бир чоң фильмге түштүм жакында, күздө даяр болот. Бир жакшы фильм тартышты, жаш балдар. Кыргыздын эле биздин жаш балдар тартышты. Кыргыздын эле балдар жанагы биздин тамашоодо жүргөн балдарыбыз тартып өздөрүнчө эме болуп кетишпеди. Бөлүнүп кетти, ар кандай. Анан ошентип кино тартышты эле. Жакшы фильм болду, буйрса жакында чыгат, айтпай турайын, алар өзүнүн кинонун аталышын уксак болобу? Дежурный аталышы болушу мүмкүн, мен балким жаңылып калышым мүмкүн. Малыш деп атышат да, дежурный аталышы мүмкүн. А так чыкканда кандай болот билбейм. Анан жазгам мен ушунчалык ошол жактан жакшы позитив алып келдим да. Анткени баягы момундан кийин, катуу стресстен кийин баягы киного түшүп сагынып калыптырмын. Тиги баягы камераны сагынып калыптырмын, кинону, сахнаны сагынып калыптырмын. Режиссердун урушканын сагынып калыптырмын. Өзүм жокпай кетсем уруш дейбиз да. Өзүнчө жырга ойноп кетсек анан кийин ушундай бир жакшы неме алып келдим да, эмоцияларды алып келдим. Анан үстүндө баягы тоо, көк, чөп, баягы жакшы маалда бардык да. Анан баягы актерлор менен чогуу чарам бир сонун күндөр болду. Эми жакында баары болот. Буйрса башталып атат баары тең. Эже айтып калдыңыз, мына тамашоочунун балдары азыркы күндө кино тартып жатышат. Кылбадык биз эми тамашоочу балдарды коз тартышпасын. Эми ушул жок, эми алар тамашоочу болсо тамашоочу дейбиз да. Эми ушул азыркы балдарга мен айтып атам да. Ар ким өзүнчө ошо кино тарабына кетишпедиби? Ооба, ар ким студия ачып алды. Студия ачып алып кино тарабына кетишиптир. Мен деле аны мындай угам да, көрүп калабыз эмелерден. Аны айтып калам. А эмнеге болбосун, малатсы, мынакей ушинтип атып кинолор мынакей тартылып атат.
бизге жумуш болуп атат, өздөрүнө жумуш болуп атат, элдерге жакшы бир маанай тартылып атышат. Бул жакшы нерсе да. Азаматсыңар деп айттым. Туура. Эже, эми сиздер профессионалдуу түрдө актер деп аталган артистсиңер. Театрларда бул эми чындыгында кино актер менен театр актерын салыштыруу кыйын нерсе, анткени кино актерлор бул дароо окуп ошол жерден аткарып коюшу толук ыктымал. Театрда болсо эч кандай жок, бардыгы орду менен кетет. Анан кинодо эжей азыркы жаш балдардын ойногон ролу сиздин купулуңузга толобу деген суроону бергим. Аябай жакшы суроо бердиңиз да. Мен ушу тууралуу биз алардыкын жактырбагандай эле алар бизди жактырбайт экен. Анткени себеби биздин ортобузда ушундай разница бар экен эле, бир айырмачылык. Кандай десем, силер айткандай биз айтат да, өтө эмоция бербейсиңер дейт да, биздечи мындай. Театрда иштегенди кыласыңар го дейт да, мындай кичине мындай жөнөкөйлөштүрбөйсүңөрбү деп калат да. Анан эми биз баягы биздин дипломдо кино театр актеру деп бүткөнбүз да, ошондой эмеси бар. Кинодо дагы, театрда да иштесең болот. Ана бул кинодо мен баягы мурдатадан киного тартылып калганга түшүнүгүм бар, билем да. Анан дайыма театрда иштеп жүрүп киного тартылып калса кичине түшүк жаратып калат. Себеби театрда көбүрөөк эмоция менен ойнойсуң. Анткени кинодо да ойноп койсоң, театрда андай болбой калат. Пасыл менен сүйлөп, баягы ушинтип ойноп, анан баягы өздөрү бизди туурап жүрүшпөйбү? Ошо сыяктуу болуп кетет окшойбуз да. Мен билбейм дейм, со стороны көрүнөт окшойт. Анан мен ойлоп коем да, тиги алар мени жактырбай жатышты. Айтып атышты, токтотуп атышты. Мондай, карабай эле, мындай эле караңызчы деп ушундайларды айтып атышты. Мага да эмелер замечание берип атышты. Анан не деп алып туура кабыл алып аттым. Себеби аларга билинип атат. Алар дагы баягы канча фильм тарткан балдар. Биринчиси туура түшүнүп тартылдык. Анан ошондой экен да. Алардын ойногонуна мен купулум толбогондой болуп атты да. Мынтип ойноп койсо, бирок камерага келгенде сонун чыгат. Алардыкы жакшы болуп атпайбы? Ушул экен да. Анан биздикичине камера келгенде өтө болуп кеткенде, ушундай да. Эми баягы все равно кино менен театрдын айырмасы чоң. Эгер эжей ушул туурасында эле суроо пайда болуп кетти. Эгер тандоо кое турган болсо, эми андай болбой эле да. Бирок тандоо кое турган болсо, кино же театр десе, кайсыны тандайт элеңиз? Мен азыркы эме менен айтканда кино деп кетмек болчумун да. Себеби дегенде мага кино көбүрөөк жагат да. Анткени кинону театрда эле жакшы, бирок азыркы маал менен айтып атам да, менчи элдин агымы менен жүрүшүбүз керек да. Театрда чындыгында театрда эле сонун, театрдан бүт жан дүйнөнүн эмоция биз көнүп алганбыз да. Ошол жактан баарын төгүп анан деп жыргап калабыз бизчи. Ошол жактан алып бүт неменин баарын ролго кирип ойноп алгандан кийин жыргап каласың. Кинодо стоп, анан баягы кичине образың кете түшүп, кайра башынан баштап кое тур деп бирдемесин оңдоп алып, баштагыла деп ушинтип стоп кайра эме деп атып кичине эметип каласың. Театрдан болсо бир ролго кирип алсаң, аягына чейин киресиң да. Бир кире албай калсаң, аягына чейин кире албай калдың анда. Андай учурлар да болот. Эпте техника менен минтип атып бүтүрөсүң. Образга кирип алсаң, жыргайсың да. Жыргап, эмне болуп спектакль бүткөнүн билбей каласың да. Анан экөө тең мага бирдей. Бирок эгерде танда десе, азыркы агым менен болсо, балким киного кетип калмак. Баракелле. Анан азыркы учурда дегеле театрга көрүүчүлөрдүн саны кандай? Дегеле жаштардын агымы кандай? Аябай жакшы. Мындан 4 жылдан бери, толук 4 жыл деп айтайын, 4 жылдан бери театрга адамдардын, ушу элдердин келгени аябай жакшы. Дегеле билет үзөтпөй алганда, баарын эле маалымданып, жашырган. Баягы университеттерге алып барып, окуу жайларга алып барып, вуздарга алып барып, келгиле деп аябай заставить етип алып келчүбүз да. Азыр болсо кассада билет жок дейт. Бул өзү жакшы көрүнүш да. Кассага элдер келип билет алып, анан десе, эми бул мында жок, эртеңкиге келгиле деп кетирип аткандарды көрүп сүйүнөсүң да. Бул значит элдердин агымы театрга болгон эмеси, мамилеси жакшы болуп калды. Деп келип көрүп атышат. Анан билеттерибиздин баары жакшынакай өтүп атат. Бул деген 3-4 жылдан бери жакшы көрүнүш болуп атат бизде. Анткени эми албетте ал жакта да эмгек бар кинодо. Биз кинотеатрларга барып кино көрөбүз. Бирок спектакльга барсаңыз керек, кесиптеш. Спектакльди көрүш бул чындыгында анткени ошол жашоо менен кошо жашайсың. Жанында жүрүп ошолор, анткени бул керемет нерсе. Эжей айта кетсеңиз,
Мына ушул кино, театр деп калдыңыз. Алгачкы театрга кадам таштаган күнүңүздү эске алалычы бир. Келгенде бардык эле инсан баягы коркуу сезими менен башталат да ар бир иш. Ошол күнүңүздү бир эстейли. Сонун. Кайсы жылы окууну бүттүңүз? Мен өзүм ушуреки өзүм мектепти 95-жылы бүткөм. Анан кийин ушул мен өзүм оюмда ошол айтып атпайбы, мектеп учурунда дагы ушул актерский жагына көп басым жасап, биз деген ушундай кружокторго катышып, ушундай спектакльдерди ойноп калчу элек да. Аякта эжелерибиз дагы музыкадан берген эжебиз да ошого шыктуу окшойт деп ойлойм, азыр жылсы эже болчу. Ошол актерский жагына шыктуу окшойт, бизде ошо спектакль ойнотуп эле ушинтип атчы. Анан мен өзүмчө эле Зоя Космедемьянская болчумун, ал жерден Толгон ай болчумун, Ажар болчумун, болгон мен ойноп эле, анан кийин ведущий болуп КВНдерди ушинтип жүрчүмүн. Анан баягы ошол жагынан түрткү берди. Анан бирок мен ырчы болсомбу деп ойлогом да. Ырдасамбы деп, анан кийин ошол студияга бар го демеде, филармонияда 2 жылдык. Ошол жака барсамбы деп ойлоп, ошол жакта айтышты да мага. Анан өзүмдүн аталаш эжем институтта окучу эле, биздин искусство институтунда окучу, эстрадный жагында. Анан кийин айтып калдым, ай сиздин сүйлөшүп бербейсизби деп. Анан ой биринчи тиякты оку деп эле өзүнчө эле ал тиякка барып оку деп аткан. Анан макул деп ошол жагына келип эле, анан кийин Москвага набор болуп атыптыр. Шепкин училищесине актерский. Анан ошол жака эметип эле, анан бар да биягымда да актерский мурда кийин эметип жүргөм. Анан ошентип тапшырам деп эле ошол жакта жүрүп эле 2 ай жүрүп эле, анан баягы бизде дагы дайыма эле айтам, ушундай неме болуп калып калдым да, баягы бир эмелер болуп эле өзүнчө эле папасы өткөрүп, анан мамасы өткөрүп, анан тайкеси өткөрүп, анан ушинтип атып, анан кийин баягы мен эчтекем жок да, эч кимим жок да, анан ошентип эле анан калып калгам. Анан ошол боюнча эле анан жок, мен Кыргызстанда деле бар экен, биздин институтта деле бар экен актерский, ошол жерде театральный училищени көрүп калдым. Биякта деле сон мастерлер, мугалимдер бар экен, сабак берген чоң-чоң. Раматлык Байдөбөтов, Советбек Жумадылов, Гүлшара Дулатова, Галина Ибраевна, укмуш чоң эмелерден алдык биз сабакты, мастерлерден. Анан аларды көрүп анан айтышты, ай бизден деле окугула, мынакей ушундай болот да. Макул да, ошол жакта калып калгам. Ошол боюнча мен актерский калып калдым. Бирок бизде да вокал болчу эле, анан кийин мен ошол жактан ырдап, өзүмдүн эмемди чыгарып ошентип калдым. Бирок ал биякта калды да, экинчи жолу. Актерский биринчи кетип калды. Ошентип барып калгам. Андан кийин аны бүткөндө мен Алмаз Сарылыкбеков деген чоң режиссердон билим алдым. Кураторум ошол болуп калды. Агай ушундай билимдүү, ушундай аябай таланттуу режиссер болчу да агайымчы. Анан кийин ошол менен жүрүп агай өзүм жаштар театрына бардым. Жаштар театрына барып иштеп жүрүп, кийин мен диплом алгычакты Нарынга иштеп келгиле деп агай билгиле ошол жакты барып иштеп дипломго чейин барып келгиле деп бизди жөнөтүп койбоду. Чыңыздар болуп бардык да. Барсам эле Раматлык Жумакаева Тамара эже Курманжан болуп атыптыр, Курманжанды коюп атышты. Курманжанды атканын жаш кезин берип коюп атышпайбы эже. Анан жаңы эле окууну бүтүп барсам, анан мага чоң роль да алчы. Курманжанды аткан жаш кезин ойноп калам. Анан эжеден сүрдөп элечи. Анан мынтип турат эже, анан эженин жанынан сүрдөп эле мынтип эле турам да. Боюң канча депчи эжечи, анан 1.70 деп коем. Жакшы, Курманжанда узун болуптур деп ошентип коет эжечи. Ошол эженин монтип эле көчөгөн артында эле эженин ойногон башынан аягына чейин көрүп алып, ыйлап эле тура берчүмүн Курманжандычы. Анан өзүмдүн эмеме выходыма чыгып коюп, бүт андай эле эжени көрүп турчумун да. Анан ошол эжеден көп эмелерди алдым, кандай болуш керек, мындай кылгыла, сахнага минткиле деп. Окуганын бир тең, бул деген практика жүзүндө актерлор менен иштеш, чоң-чоң жанагындай дөбүш деп коебузго, чоң-чоң актерлор менен жанында жүргөнүмө ушунча сыймыктанам. Эмне деген гана актерлор менен чогуу, залкарлар менен чогуу жүргөн жокмун. Мен бунун баарына сыймыктанам. Анан албетте коркуу сезим сөзсүз түрдө чыкканда буттарым титиреп, хотя бы ошентип окуп билимдүү болуп келсем дагы, чоң актерлор менен чогуу иштешип атсам, алар эмне дебиет деп, ай молодец,
мактап коюш керек го биздичи. Ооба, ооба. Азаматсың, сонун болду, тигүү десе терделең деп калабыз. Анда жаш экенбиз да, аябай. Ошентип чоң роль менен баштап, ошол күндөрүм баягы буттар. Демек, алгачкы сахнаңызды бул Курманжандатканын жаш кези менен баштагансыз. Баракелде. Бул Эми чоң дипломный работада Аселде ойнодум эле 6-күн кечинде да. Анан тиги мен режиссер берген ролумду айтып атам да. дипломго чейин ала электе барып жиберген. Баракелде. Эжей, сизге чоң рахмат. Баягы адамга асылы убакыт дейт, алтындай убактыңызды бөлүп, ушул жерге биз менен маектешип, бир аз да болсо театр тууралуу бир жакшы маалымат ачып бердиңиз деп ишенем. Сиздин үй бүлөңүзгө аманчылык, жай кыйсалыгыңыз жакшы өтсүн. Бала бакыраңыздын сый урматын көрүңүз, балаңыз да аман эсен барып жакшы эс алып келсин эжей. Ден соолук каалайбыз. Анан эркин микрофон суналы эжей сизге. Чоң рахмат балдар. Чындыгында аябай эртең менен бир жака мен баягы 1-2 умурду алдым да эже келиңиз дегенде. Ошол күндөн баштап бизде деген ушундай баягы союз убагынын этегинде балдар болуп ушундай бир жоопкерчилик күчтүү да биздечи, аябай күчтүү. Мисалы үчүн бир жака 10-до кел десе мен ошол жака 9:30да 9-да деле барып алам. 9:30да дагы шашып калышы мүмкүн. 9-да эле барып отуруп турайынчы деп ушундай бир анын таштай албай койдум. Бул демек менин жан дүйнөмө батып калган жоопкерчилик экен да. Анан ошо 2 күндөн бери мен биягымда болуп турду. Балдарга барайын, кой, балдарга кечикпей барайын. Капты Барсбекте кетирейин, ага неметейин деп эненикин түшүгү жана айтып өтпөдүңүзбү? Анын ушундай бир жакшы неме тартуулап бердиңер мага. Себеби дегенде биз эл менен баарлашып, экран аркылуу болсо дагы, ушу силер менен сүйлөшүп олтурганда дагы биздин жан дүйнөбүз байып, анан мындай эс алып калабыз да. Анан эл менен байланышпасак биз мындай депрессия көп кирип кетебиз да, билесиңер. Ошон үчүн силерге чоң рахмат. Ушундай жашынакай биздин жумурай журт менен маектештирип атканыңарга чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Баягы ысык болуп атат деп атат. Көл жака барып эс алып келиңиздер. Албетте баягы ден соолугубуз чың болсун. Анан кийинки дагы жумушка келгичекте аман эсен жолугушалы. Эң сонун алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиз менен кечке чейин болсо деле сүйлөшүп отурсак бул бүтпөс нерсе да. Анан убакыттын тардыгына байланыштуу азыраак маек курушуп калдык десек болот. Ар дайым кыргыз маданиятына өз салымыңызды кошуп жүрө бериңиз демекчибиз. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, азыркы заманыбыздын залкары менен бир жакшы маек курдук деп терең ишенип алабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирибизди алга улайбыз, эмесе бир кийинки чакан сюжетке барып келели.